Базаркоргон районунун Правда айылынын тургуну Сырдаш Мамарасулов өзүнүн ден соолугуна да карабай, ар күнү 60 чакырымдан ыраак жол басып, июнь когалагында шейит кеткендер үчүн тургузулган эстеликке келүүнү адатка айландырып алды. Анын себеби 2010-жылдын 12-июнунда ушул Ош-Бишкек автожолунун 548 чакырымында бир тууган энеси Абдылкашым Мамарасулов уюшулган кылмыштык топтун курмандыгы болгон. Кызы акыркы экзаменде да. Акыркы экзаменга келип экзамен бүттата машиналар жок болуп атат, келип кетпес дегенден бир досунун машинасын ошо базардан жалдап, досу дагы бирөө үчөө келген да берде. Жанында шопур качып кутулган, белгисиз сен иниалды экенсиң деп бир жак буту чок эле, аны уруп ошо мечитке киргизип койгон. Мечиттин ичине кирип ошо жаттым дейт. Үч кыз болгон буларда. Ошо кыздары Беко Ленскийлик болгон. Бири өзүнүн ошо укам кызы болгон да. Үчөөнүн больницага барган. 3 күндөн кийин келип алып кыздар чыгарып кеттик да. Ата-аналары менен келип чыгарып кеттик. Ал эми ушул эле райондун Акман айылынын 44 жаштагы тургуну Маматжан Асанов дагы ушул күнү ошондогу топ тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Агасы Байыш Асанов бей күнү ажал тапкан энесин күнү бүгүн да унута албайт. Бата күнү менин мал базарга кетти деди. Ат сатам деп кетти деди. Барып атын сатыптыр. Эрин берип билгенби бир базардан ат. Да бирөө аталып ат токуп кеткен го чамасы. Анан дагы бир Нурматалы, Карайып Нурматалы деген бар бөкө. Бизден биякмен машинамен, таксимен кетебиз дешет. Жалбат каптоозга таксиге отурушат. Базар бүткөндө уже анда бияда башталып калган экен да көрүшө. Абеттен кийин болуп кетет. Ушуга таксиге жерге туш болот да булар. Шөздө көнүтең мыкачып өтүрүшкөн да булар абдан. Ал күндөр эми абдан оор болгон бизге. Жашоо улана берет, убакыт дарыгер деп айтышат. Бирок ошол каргашалуу окуянын курмандыктарын жакындары эч качан унутпайт. Анан да ушундай кылмыштуу окуяга жол берген ошол кездеги бийлик төбөлдөрүн айыптоодон тажашпайт. Чыркыраган чындык ачыкка чыкпай жатканын белгилешет. Бул жерде мен мындай деп айтышым келет. Качан болсо кыргыздын бийлигинин мажүрөлүгү деп эсептейм. Ошондон түп жыйынтык чыгарбады да эч качан. 90-жылы чыгарса болот эле. 90-жылы 91 эгемендик алгандан кийин биздин кыргыз бийлик кайталап ошонун менен чыгарып койсо болор эле. Булардын максаты кандай болсо мыйзамсызбы, мыйзамдуу, эми болсо бийликти гана алыш болгон булардын максаты. Ошондо апелляцияга чыгарышты булар. 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү келди. Мен отдельный биринен бөлүп караштан алысмын 14-тен күнөөлүү. Эске сала кетели, июнь апатында расмий маалыматтарга таянсак 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран, ар кандай жарат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табылы элек. Жапырт баш аламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган деп айтылат. Бактыкан Эжимаматова, Маматкадыр Маматалиев жаңылыктар үчүн.